маанилүү окуялар менен тааныштырып, күн чабыт маалымат программасы өз берүүсүн баштайт. Студияда Ширин Мухтарбекова. Саламатсыздар. Балгачы күндүн маанилүү делген окуялар менен таанышып алыңыздар. Ош шаарынын мэрин шайлоо калыс өтпөгөнү айтылууда. Борбордук аянтка эл чогулуп, Мырзахматовду колдогондор аны элдик мэр деп аташты. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар биримдиги фракциясы тараганы кабарланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен күн чабыттан тааныша аласыздар. Ош шаарынын мэрин шайлоо күнү эртең менен күч органдары шаардык администрациянын тегерегин курчуп алды. Ош шаарынын тургундары экс-мэр Мелис Мырзахматовду колдоо максатында таң зарлап мэриянын алдына топтолушкан. 15 январь таң ата элек жол кыймылын көзмөлдөгөн ГАИ кызматкери жана күч түзүүнүн ортосундагы келишпестик. Таң атып ат элек жатып, топураган күч органдары шаардык администрациянын алдында чабылекейдей тизилди. Ара чородо Ички иштер министрлигинин Ош облусундагы башчысы Сүйүн Өмүрзаков тизилген кызматкерлерге аркы беркин айтып, айрыкча митингдерде берилген милдеттемелер аткарылып жатты. Мэрди шайлоо эл тарабынан болбосо деле кайдыгер карабаган шаардыктар эртең мененки суукка карабай күн чыга электе мэриянын алдына келишкен. Bundan bir neçe vakit aldın. El yerimde, memleketimde can bergen bizden жердеш insanlarımızdan çatkan yeri жайлуу kıldın. Ahirетін abad kıldın. Kalgan ballarına insaf, tavfiq, ата-энесinin arkasından Kur'an okuyturgan kıldın. Narbardigara. Ошентип шаардын мэрлигине талапкер Мелис Мырзахматов келди. Аны колдогон эл тынчтык митингин улантып жатышты. Ош облусунун алыскы айылдарынан атчан жарандар келип, Мырзахматовду колдоп, шайлоонун жыйынтыгын күтүп жатышты. Үсөн Акун, Самат Пыратов, күн чабыт. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоого мерликке талапкер Мелис Мырзахматов жана Айтмамат Кадырбаев да кирип отурушту. Жалпысынан шайлоо процессине 45 депутат катышып, тартышуулар менен уланды. Шайлоо процессинин жүрүшүнөн кийинки материал. Ошентип шайлоо процесси башталды. Ар бир фракциянын депутаттары бир-бирден кирип добуш берип жатышты. Кээ бир фракция депутаттары бирдей кара көйнөк кийип келип, аларга видеокамера орнотулган деген сөздөр күбүр-шыбыр айтылып жатты. Массалык маалымат каражаттары жана байкоочу кеңеш депутаттардын мыйзам бузуу менен добуш берип жаткандыктарын айтып чуу чыкты. Алар бюллетендерди атайын көрсөтүп, анан урнага таштап жатышты. Өз депутаттарына өздөрү ишенишпейби же белгилүү болсун дегенби? Айтор кээ бир депутаттар бюллетен, калгандары 4 бурчтук формада бүктөштү. Ошентип массалык маалымат каражаттары жана бүткүл эл күткөн учурда келди. Добуш берүү аяктап, бюллетендер эсептели башталды.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40, 41, 42. Çıkışı mümkün, paranla. Çıkışı mümkün. Mana? Belki kubisinde durmayan var. Kulaç yana, ana. Ana kulaç yana. Bayraklar, Tetibayevich, Muzafmat, Melisbek, Coşbayevich. Saylov boyunca, saylov bültenlerinin sağından 45. Deputatların sanında 45 olan katılımda öldü. O şart geçti deputatlarına verilen bültenlerin sanında 45. Yok çıkaran bülten yok. Doğuş verdiği köyünde tutan bültenlerin sanında 45. Jaraqlı şaylov bültenlerin sanında 44. Biri jaraqsız bültenlerin sanında 1. Жиынтығында талапкерлердің Қадырбаев айтқаны 25 doğuşta, Ош шағының мері шайлауда doğuş беру жиынтықтар жөнінде протокол, doğuş беру жиынтықтар жөнінде аймақтық шайлау комиссиясының протоколының Ош шағының статусы жөнінде Қырғыз Республикасының мыйзамының 23-ші берелесінің негізінде Ош шағының президент қызметіне Қадырбаев Айтмат Тетибаев сайланды. Ақтілек Гүлжет қызы Бахадыр Кенжебаев, Шахрух Эминжанов, Күнчабыт. Ал эми ошол эле учурда сыртта болсо эл толуп, мурда белгиленгендей эле тынчтык митинг өтүп жатты. Көптөгөн аксакалдар, белгилүү инсандар, атөгүл акындар эл алдына чыгышты. Кандайдыр басып алууга, кан төгүүгө карата чакырыктар болгон жок. Болгон өздөрүнүн көдөнүндөгү мэрди шайлануусун талап кылып турушту. Saat 14 çamasında Ош шаарынын Борбордук аянтына тынчтык митингине катышуучулардын саны көбөйө баштады. Алардын катарында мектеп окуучулардан тарта жашы бир топко жетип калган аксакалдар да эл уулу Мелис Мырзахматовду колдогону келгенин билдирип, шайлоо жыйынтыгын күтүп трибунада өз ойлорун айтып жатышты. Ушул күндө, ушул саатта Кыргыз Республикасында 7 область болгон болсо, 42 район болгон болсо, 366 айлык бүт болгон болсо, ар бир айылдан керек болсо келди. Бул Мелис Мырзахматовду колдойм деп келди. Бул Кыргыздын чыныгы патриот инсанын колдойм деп келди. Кыргызстан үчүн жанын бергенге даяр болгон, өзүнүн адилеттүүлүгүн, өзүнүн чынчылдыгын, өзүнүн Ош шаарында көрсөттү, өзүнүн туулуп өскөн жеринде көрсөттү. Бул инсан не только региондун деңгээлинде, керек болсо мамлекеттин деңгээлинде бүгүнкү бийликтин негизги конкуренти, оппоненти ушул инсан. Катышуучулардын айтымында ошол убакта Борбордук аянттагы элдин саны 5000ден ашып калган экен. Өлкөнүн ар аймагынан келген калктын арасында 100гө жакын атчан жигиттер да келип кошулду. Атчандар, келгениңерге чоң рахмат, чоң ыраазыбыз. Кыргыз элинде айтып койгон ат жигиттин канаты деп, бирок тартипти сактап, катнакай бергилейинайындар. Tertip bolsun. At Kırgız elinin kanatı. Ичкерide шайлоо өтүп жаткан убакта сырттагылар шайлоо жыйынтыгын күтүү менен бирге тынчтык митинги чын эле тынч өткөрүп жатышты. Эч кандай бийлик басып алуу туурасында чакырыктар айтылбай, калуучулар трибунага чыгып өз пикирлерин айтып, алардын арасында атайын комузчу акындар да келип, ойлорун ыр түрүндө түшүндүрүп өттү. Ырдаш үчүн калкымаңы, ырчыгаңы, кашыңда калың эл керек. Bugün güldatış üçün şarımda, ordolun oştay şarga tuğanlar melistey kanan belgelik. Anan çeyılıp gelgen Kırgızga, en birinci surarım, Allah'ın özü koldosun, tınçtık degen en gerek. Бир эле акындар эмес аталган тынчтык митингге Мырзахматовду колдоочулардын арасында белгилүү куудул жигиттер да келип, элдин маанайын сатирасы аркылуу көтөрдү. Ben kolumda cükkene işler çay içi oturup durgular.
деп сыртқа шығып кеткен екен. Біздің Жантөр экөөбүз шүстүрү да Жантөр экөөбүз баягы Ош Жалала дирекциясынын куруу боюнча башчысы болуп турган. Анча согуп үйрөнүп калган да. Мына караса алдында 2 алтын кашык турган екен, алып туруп чөнтөккө салып коюптур да. Bir убакта мотоюп карап туруп, Жантөр байке тиги алтын окшойт, деп туруп 2 алтын кашыкты алып туруп, эми чөнтөгүнө салайын деген Атамбаев келип калыптыр да. Ай Нурлан, уят да бул кылганың. Men seni менен сүйлөшөйүн дедим эле. Мен апайша менен сүйлөшпөй аттым эле. Бул кылганың жарабайт, болбойт мындай. Кудай урбайбы. Мана шатабыздын арба курат мындай кылсаң. Шайлоо жыйынтыгы чыккыча Ош шаарынын борбордук аянтына келген элдердин баары бир максатта. Тактап айтканда Мелис Мырзахматовдун талапкерлигин колдоо үчүн келгенин жана анын калк үчүн кылган иштерин айтып жатышты. Мисалы үчүн ушул бала келгенден бери шаар кандай оңолду? Бардыгы тең билет. Шаар мурун кандай эле, азыр кандай болду? Эч качан көтөрүлбөгөн аталарыбыздын айкелдери көтөрүлүп турат. Өзүңүздөр билесиздер бардык жерде. Эми ушул баланын бул жерде кызматы өтө чоң. Эрмек Муратбек уулу, Самат Пратов, Мирлан Ормонов, Элдер Хаджымуратов, Күн Чабыт. Дал ушул тынчтык митинги учурунда биздин кабарчылар элдин пикирин угууга да аракет кылып көргөн. Алдыда эл пикири. Депутаттар өздері білет. Елді мындай кинонun gereği жоқ. Ең жақсы тәртіпте өткөрілсін. Біріншіден, екіншіден, ел мелисті ушунчалык урматтап сыйлаганыңарга рахмат. Бирок тәртипти сактагыла. Бул ушул мелиске противник болгондор, мелиске каршы өзүнүн кандидатурасын койгондор, мелиске каршы шайлагандар дагы ойлонуш керек. Себеби Жантөрө, Сооронбай, Алмаз, Атамбектер бардыгы кете турган нерселер. Мелис калат, биз калабыз ушул жерде. Ошону ойлонгула. Шайлоочулар, силер дагы ошол нерсени ойлонгула дагы, ойлонуп иш кылгыла. Элдин топтолгонун себеби бүгүн бизди шаарга, мэрибизди шайлаганга келдик. Бизден тынч митингде калып атабыз. Негизи бизге ушул мурдагы иштеп келген мэрибиз Мелис Мырзахматовду кайра шайлаганга биз зарбыз. Ошону шайлоого биз дагы талпынып келдик. Биз ушул Мырзахматовго оомат каалайбыз. Şu el bugünkü mitingde esenaman жакшылыкта тынчтыкта өткөрүүгө биз каалайбыз. Ошо менен ушу Мелистин табыр жолу Мелис Мырзахматовго оомат берсин. Чындык бар. Акыбыз айткандай, Мелис Мырзахматовду шайлаганы келдик. Мындай жаман оюбуз жок, биздин элди тополоңгулайлы, жаман ишке түртөйлү деген жерибиз жок. Кудай кааласа, элдин ою бардыгыбыздын тилегибиз бир. Кудай кааласа, ушул Мелис иштеп келгенби, до конца иштесин, Ошту гүлдөтүп берсин бизге. Ушул кишиден башка эч кимге ишенбейбиз биз. Рахмат. Мен биз тынчтык митингге келдик, эми тынчтык митинг жакшы өссүн. Ушул эми Мелис шайланып калсын, ошол. Жакшылык болсун, тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун, заманыбыз оңолсун. Ушу. Тынчтык митинг болсун, элибизде тынччылык болсун, жакшылык болсун. Мэрибизди шайлап алайлы, жакшы элге буюмдуу болгон жакшы. Мелисти шайлап алайлы. Сиздерге тынчтык каалайбыз. Элдин тынчтыгы болсун, ушу мэрибиз кайрадан шайланып калсын, биздин ой тилегибиз ушу. Колдоп келдик. Кыргызстанда тынччылык болсун. Дайыма ушу Мелис Жошбаевке окшогон инсандар болсун. Ушу шаарыбыздын өнүгүшү үчүн, жаштардын келечеги үчүн ушу келдик бүгүнкү неме менен. 30 адырдан. Biz бийликке каршыбыз, кыргыз эли жалпыбыз. Ук Мелисим уга бер, ук Мелисим уга бер, мэрлигиңде тура бер. Элим мени колдойт деп, көпөрөлөрүңдү кура бер. Мен Мелис Мырзахматов үчүн келип отурам. Мырзахматов шайлансын. Бийликтен тоскоолдуктар болот, тоскоолдук болбосун. Бул ага иштеп атат. Иштеп аткан үчүн келип отурабыз. Депутаттардан суранарым Мелис Мырзахматов колдоп берсе, ушунча келген адамдын үмүтүн тиге кетирбесе. Эми мына шу азыркы бийликтегилер көзүнө май баспай, көзүн ачыш керек да. Мына болгондорго канча жыл болду, эмне иш кылып коюптур эле. Мына Мелис Мырзахматовдун кылган ишини көр дагы, дүлөй дагы көрүп атат.
ошол эми мен бере турган. Биз Мелис Мырзакматовду 200% Ош шаары, Кыргызстан эли колдойт. Ошол кызым. Ары талашып, бери талашып, мерликке талапкерлердин платформасы угузулган жок. Добуш берүү жашырын түрдө өтүп, мыйзам бузуулар болгондугун комиссия мүчөлөрү да шайлоого катышкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да талашып тартышып айтып жатышты. Добуш берүү процесси кандай жүргөндүгү тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бүгін Ош шаарынын мэрин шайлоо күнү. Эртең саат 10-да башталган шайлоо процессине Ош калаасынын мэрлигине талапкер Мелис Мырзакматов жана Айтмамат Кадырбаев да кирип отурушту. Жалпысына шайлоо процессинде 45 депутат катышып, кезексиз сессия башталды. Дегенде эле бир адамдан да фракция түзүлөбү деген суроонун айланасында талаш тартыш жүрдү. Андан соң эле талапкерлердин платформасын угуу маселеси көтөрүлүп, көпчүлүк добуш менен колдоого алынган жок. Бирок Улуттар биримдиги партиясынын депутаттары платформа угулмайын добуш берүү болбойт деп тик турушту. Улуттар биримдиги партиясынын депутаттары сүйлөп жатканда атайын кылындыбы, эмнегедир микрофондор иштебей калып жатты. Мен добушка салдым. Добуштан өтө жок шайлоо кабылдыңыз. Эми азыр болбосо башка салайды, шайлоо кабылдыңыз. Башка салды. Платформа маселеси менен Улуттар биримдиги партиясы сыртка чыгып кетишкенден соң байкоочу комиссия түзүлө баштады. Эскерте кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоону көзөмөлгө алып турду. Бул учурда залдагы депутаттар талашып тартышып отурганы менен сыртта гүлдөгөн элдин үнү угулуп турду. Шайлоонун элдин калоосуна ылайык чечилүүсүн уккусу келген элдер Мелис Мырзакматовдун шайлоолордон чыгары менен колдоп коштоп ураан чакырып күтүп алышты. Жана Мелис Мырзакматов адаттагыдай элди сабырдуулукка, митингди тынч бүтүрүүгө чакырып жатты. Ош шаарынын мэрин шайлоо аяктады. Сыртта болсо 50 миңден ашуун адамдар Улуттар биримдиги партиясынын лидери болгон Мелис Мырзакматовду шайлоодон жеңип чыгып, кайрадан баштаган иштерин аягына чейин бүтүрүүсүн жараткандан да, бийликтегилерден да суранып жатышышты. Таң эртең менен келип чындык үчүн көр тиргилигин курман кылып турган калкка Мелис Мырзакматов түшкө жакын шайлоо бүтөрү менен чыкты. Мындай жадыраган көтөрүңкү маанайы менен келаткан Мырзакматовдон элдин ою боюнча жеңиштин жышаны билинип жаткан. Бирок трибунага келип шайлоо таза өтпөгөндүгүн, ар кандай саясий бурмалоолор болгондугун айтып, утулдук деген сөздү уккан эл маанайы түшүп, ыйлап жибергендер да болбой койгон жок. Биз 22, алар 23 болчу. Биздин өзүбүздүн арабыздан да канча мынчасы чыгып, ошо жанымда жүрүп, мүмкүн бир нерсени жеп койгондур, мүмкүн агасы бир чоң ишти иштейт, мүмкүн кичине ишти иштейт. Бийликтин коркутусу боюнча арабыздан чыгып кичине азыр биз жеңилдик. Эми сабыр кылыңыздар, бунун баардыгы убактылуу, эл эч качан жеңилген эмес.
Şımdık hiç kaçan jengilgen emes, hakikat hiç kaçan iyilgen emes. Hurmatlı jurtum, buna men bir nerseni bağımladım. Kaysı gara jetekçi bolbosun, ayıl ökmöt mü, hakim mi, mer mi, buna el şaylaş gerek çıkıp, emne de yengine bu adalardı vermeydi eken, şımdıkты süyleyim deydi eken, abdan bir bu adalardı ber turup şaylanıp olgandan keyin, al jakta korkoktuğundan, je olbosa özün taza emesliginen urnaga kirgende özünün bilgenini jasaydı eken. Ошондуктан bu mezgil uca gelip kalktı. Buna konstitusiyanın, buna Jirgatavuz deyen konstitusiyanın buna Dungöy deske jağı uşul. Hurmatlı kalayık kalkın, ben sizlerin aldığınızlarda başımdı yiyip tazim kılamın. Sebebi say-saylı boylatıp ölüp izletkenimi unutmapsınlar. Musulman balasına ak kapın buyursa, ben kara plyonkaga uğratıp 10. жылы musulman baldарын gömdürgömün. Buna uşul jerde, iyin okuyasında, oşonda borbordan bir adam basıp gelgen emes, bizdin ıyыбызды уккан emes, могул жерде дайынсыз жоголгондордун arasında ыйласа ыйлап, кайгырса кайгырып, men oturdum ele. Buna oşol mehnetimi, oşol emgegimdi sıylap, buna kıştın çiğdesinde sizler uşul жерге gelip oturasızlar. Жок, Мелисти азыр алып барып ордуна олтургузуп, анан үйгө тарайбыз деген сөздөр аянтагы 50 миңге чукул адамдар бир добуштан колдоп кыйкырык ураандарды айтып турушту. Ат жана аты менен жөөсү жок Кыргызстандын булуң бурчунан келген элдин мындай колдоосуна ээ экендигин дагы бир ирет көргөн Мелис Мырзахматов дух алып, көтөрүңкү маанайда элди сабырдуулукка, кайраттуулукка чакырып, бийликтин жасап жаткан ыплас оюндарынын курмандыгы болуп калбоого үндүп жатты. Biz bir ele beriyana alabız dep kelgen jokpuz. Hurmatlı tuğanlar, şındık izdep, hakikat izdep, Kırgızstanda hakikat ornatkanı çoğulup oturabız. Oşonduktan, buna taşıyıp kokşotup, beni provokasyona tutup koyura, keldibekip kokşop kalıbayın. Buna kimde kim, beni sıylasa, tigi milisiyalardağı, hukuk korgoo organların Katardağı jokerleri da bizden bir tuğanlarımız. Alarga taş atmagıla, alardı sökmegüle, alar saldat, alar öz mildetini atkarıda, balık başına sasıgan, alardın jetekçiliklerinde, bırak Kırgızstan'ın jetekçilerinde. Oşonduktan bular az jenişin juğu otat, içkere giremiz deysiger, hiç nerse yok. Deputatların bardığın arkan teşkilen alıp kaçıp ketip kalıştı. Girgenden hiç bayram çıkmaydı. Oşonduktan bir çakırık menen, dagы bir muştum bolup, Kuday Gulistan çoğun күрөш каттанабыз. Албетте, бийликтин канчалаган калктын пикирине, каалоосуна каршы алып барып жаткан жумушуна элдердин арасында ачуусу келгендер болбой койгон жок. Бул жерде да тартип органдарына карата атайын буйртма менен жасатылган таш атуу иштери болду. Бирок эл алданбады. Тескерисинче баары бирин-бири тынчтык митинги болгондугуна байланыштуу ынтымакка, тартиптүүлүккө үндөп турушту. Жана шаардык кеңештин шайлоодогу чечимин жокко чыгарышып, Мелис элдин уулу, элдик мэр деп шайлап алышты. Жана шаардык кеңеш тез арада тарасын деген талаптарын коюшту. Акырында 3 бөлүктөн турган резолюция кабыл алышышты. Келдибек 3 күндө чыгарабыз дегенде балдап койду. Ананып кетейиндер. Аны пут тосмой болуп атат бул жерде. Энелер bu nerede çık? Kırgızydыk burada ölüp kaldı. Hazır biz şaylama girip çıktık. O şarkı kengeşinin deputatları biz sizlerden aldığınızda o şarkının eline hizmet kılan, o şarkının güldetmen, o şarkına hesabı baklarınızı alan, o şarkına pantanlarını kurulan, o şarkına Kırgız elinin batırlarının heykellerini kurup koyulan, eldin lideri Melis Mırзахматов'tu bir şaylap çıktı. Deputatların arasında borborduk birlikten kısım veren her birinin yakasına video kameralarını koyup her birinin arkasına bombanı koyup kirgizgenler şaylagan çok. Oşan için biz Umutlar Birliği'ne geldik partiyası. Şahardık o şahardık kengeşinin deputatları tarasın dep seçim kıldı.
Ошентип аягында Мелис Мырзахматов колдоп келгендерге ыраазычылыгын билдирип, тарапкерлерди тынч тарап кетүүгө чакырды. Элдин жүрөгү канжалап турса да, лидери болгон Мелис Мырзахматовдун сөзүн угушуп, баары тынч өңүттө тарап жатышышты. Жана Мелис Мырзахматовду атчандар жолду кенен ачышып узатышты. Абай Большевиков, Мирлан Ормонов, Элдияр Хажымуратов, Самат Пратов, Күн чабыт программасы. Оштогу шайлоонун жүрүшүн көп журналисттер келип чагылдырып турушту. Алар телегезит, радио журналисттери. Белгилүү журналисттердин бири Адилет Айтикеев менен байланышканбыз. Саламатсызбы? Бүгүн сиз Ошто өткөн шайлоолорго катыштыңыз. Шайлоо калыс, мыйзам бузуусуз өттү деп айта аласызбы? Саламатсыздарбы? Мен бүгүн шайлоо процессине баштан аяк толугу менен баштан аяк сессиянын башынан аягына чейин катышып байкап отурдум. Эми көз карандысыз журналист катары айта турган болсом, шайлоо өтө ыплас ыкмалар менен коштолду да. Мисалы, башынан эле башталганда ошол бийликтин басымы, кысымы ошондон билинди. Мисалы, талапкерлердин платформасын угабыз, укпайбыз деген маселеде дагы платформасын укпайбыз деген чечимге келишти. Мисалы, ошол эле Бишкек шаарында шаардык кеңешинде талапкерди алып чыгып, аны сүйлөтүп, платформасын угуп, мындан кийин иштегенден бери болсоңуз эмнени кыласыз, эмнени кылбайсыз деп жооп берип ошондой бир процесс болду да. Бул жерде да ошол нерсе кылыш керек болчу. Ал нерсе болгон жок да. Анан бюллетень ошо шайлоодо бюллетенге добуш берүүдө өтө ыплас жана атайын ойлонулган, ошол учурда ачык эле оркоюп көрүнүп турган бир чоң мындай өтө кечилгис нерселер болду да. Мисалга алганда ошол жана бюллетендерди үч бүктөп туруп киргизесиңер, бир жак бурчун бүктөп туруп саласыңар деген тапшырма болгон окшойт. Ошол жерде айрым депутаттар ошол үч бүктөп салып атты. Анан жанагындай бир комиссиянын арасынан ичинен наразылыктар пайда болгондон кийин ошол жерден теги кайрадан оңдоп жасаганга аракет кылышты. Бирок ошол учурда ошол КСДП фракциясынын депутаты жана республика фракциясынын депутаттары ошол жерде атайын мындай, мындайча айтканда, смотрящийдин ролун аткарышты да. Ошол жерде добуш берип аткандарды караганга да аракет кылышты. Анан карай албагандарын келип өздөрү келип мынтип ачып көрсөтүп жүрүштү. Айрым бир 2-3 депутат ачып көрсөтүп, баягы ызылдаганга чейин көрсөтүп туруп анан кийин салып жиберишти да. Анан кыскасы, анан кийин дагы ошол көпчүлүк коалицияга кирген депутаттардын жакасына чакан ошол видеокамераларды тагып, ошол жерде тигил жактан контроль кылып турганы айкын болду да. Анан ошол учурда шаардык УВД менен ошол областтык УВДнын үстүнөн жетектеген Сүйүн Өмүрзаковдун ошол шаардык кеңештин сессиясы өткөн залдын жанындагы кабылдамага кирип иштеп атышы да өтө күмөндүү суроолорду жаратты да. Ал эмне себептен ал жерге келди деген суроо туулат да. Бул дагы басымдын, кысымдын бир түрү болушу мүмкүн да. Анан сыртка ошол элди баягы маселе болуп атпайбы? Мисалы, элди анын алдына депутаттар чыксын депчи, алар чыга албайт эле. Себеби дегенде ал жерде өтө ыплас ыкмалар колдонулду. Алар кукланын ролун аткарды. Ал эми куклооттор болсо Бишкектен учуп келип атайын инструкциялар менен башкарып турушты да. Мындайча айтканда, ошондой шайлоо болду. Бул шайлоону шайлоо деп айтууга болбойт да. Бул басым кысым менен бир талапкерди алып келип дайындоо. Жада калса ошол талапкердин, ошол бийлик тараптан коюлган талапкер, мына шайланып мэр болом деп аткан адамдын дагы ошол жерде мындай аргасыздан ошол нерсеге барганы, мындай мажбурланып барганы көрүнүп турду да. Ал өзү дагы каалап отуруп ошол жерге барганы. Мен ошол нерсени байкадым. Анан сессия бүткөндөн кийин талапкер шайлангандан кийин ошол шайланган мэрге сөз берели, ошол кишинин сөзүн угалы деп акыркы сөз деп бериш керек эле да. Ал жерде андай нерсе болгон жок да. Мунун баардыгы шайлоо аргасыздыктын, жасалмалыктын негизинде өткөнүн далилдейт. Ал эми тынчтык митингине чыккан элдердин саны телевидениелерде так айтылбай 200-300 адам деп берилүүсү талапка туура келеби? Эми мындай да, шибегени капка ката албайсың деген сөз бар да. Эгерде аянтта эл кылкылдап толуп турса, өйдө жагы драма театр тамаштап, ылды жагы ошол жанагы
телекомдун имаратына чейин созулуп ошол жака чейин эл кылкылдап курчап турса, аянтка толуп турса, анан эми ушунун баардыгын жокко чыгарган бунун өзү жакшылыкка алып барбайт да. Маалыматты бурмалоонун өзү жакшылыкка алып барбайт. Мен бир мисалдарды келтирип кетейин. Мына ушул эле азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин ошол пресса тармагын тейлеп, анан азыр кеңешчиси болуп жүргөн Абдил Сегизбаев деген азамат 2005-жылы 24-мартка чейин Аскар Акаевичтин пресс-секретары болчу да. Ошондо Осмон Акын Ибраимов госсекретарь экөө КТРге барып, ачык эле ошо талкууларды уюштуруп, өздөрү алып баруучунун милдетин аткарып, бир тараптуу ошол каршы чыккандарды, Аскар Акаевдин режимине каршы чыккандарды бир тараптуу каралап, ушундай бир ыплас оюндарды жүргүзгөн. Этегинде ал эмне менен бүткөндүгүн баардыгыбыз жакшы билебиз. Бул ыкмалар Бакиевдин убагында да колдонулган. Тилекке каршы ошол эле Абдил Сегизбаев келип алып, ушундай бир ыплас ыкмалар менен иштеп атат. Ал эле эмес, ошол Мырзакматов үчүн атайын берилген ошол жанагы сериалды ошо эл күтүп көргөн Түркиянын сериалын дагы токтотуп баардыгын ошол ага дагы акча төлөнгөн да, ошонун баарын программаны бузуп туруп, атайын бир немени даярдалган роликти көрсөтүп, элдин кыжырын ого бетер кайнатты да. Бирок биз баягы пиар технологиясы боюнча мындай жалпы анализ кыла турган болсок, бул жерде ал пиарды жасоо менен Мырзакматовдун авторитетин, аброюн түшүрө алышкан жок да. Тескерисинче ошол Мырзакматовго каршы электоратты дагы ошо Мырзакматовго колдогонго аргасыз кылып коюшту да. Мен ушуну нерсени айтып элем. Чоң рахмат, биздин кызыктырган суроолорубузга жооп берген көз карандысыз журналист Адилет Айтикеев болду. Ал эми Күн чабыт маалымат программасы өз берүүсүн улантат. Маалымат сайттарында бүгүнкү Ош шаарынын мэрин шайлоо туурасында ар түркүн ойлор пайда болду. Андагы ойлорго орун беребиз. Аян Нургазиева, абири жокторго караганда эми 1000 эсе бийик турган эл сыйлаган Мелис мырза. Рустам Бакеров, бул мэрибиз эркектик кылып элди тынчтыкка чакырды. Азамат. Карамат Токтобаева, азаматтыгын дагы бир жолу көргөздү. Борбор башкача пландап аткан. Раян Нургазиева, баарынан дагы ушул жазаган акылдуулугу өзү тургузган Манас, Барсбек, Алымбек Даткас сыяктуу аталарыбыздын акылмандыгында туюлду. Бул тарыхта кала турган чоң эрдик. Рустам Бакеров, Мелис үчүн жеңиш бул да. Бактыгүл Төрөгелдиева, шайлоону жөн эле оюн кылып ойноштугу СДПК партиясынын мүчөлөрү. Көрүп туруп аябай уялдым. Бийиктегилердин кылыгын көрүп уят. Кубанычбек Мамаев, милициянын баарын Ошко алып келип, бийлик кетер күнүн жакындатып алды. 2013-жылы таласка алып барылган милициялар элдин араң качып кутулган. Ошол эле сценарий кайталануу коркунучу бар. Урмат Турдушев, Мырзакматов өз укугун коргош керек. Раяна Назарова, баары тынчыды. Кудай буйруса жаз келсе Мелис Мырзакматовду мэр кылып шайлап алабыз деген илгери үмүт менен жашап турабыз. Биз шайлоо туурасында ойлорун сурап, кээ бир саясий коомдук ишмерлерге кайрылганбыз. Мамлекетти оңдош үчүн бизде бүгүнкү күндө 2 маанилүү кадам жасашыбыз керек. Биринчиси бул парламенттик бийликти бекемдөө, экинчиси бийликти элге берүү, децентрализация. Бүгүнкү күндөгү Мырзакматовго байланыштуу Ош шаарынын тургундарынын келип 20 миңге жакын Мелис Мырзакматовду мэр кылабыз деп талап кылышы, бул ошол децентрализация принцибине, талабына толугу менен жооп берет. Анткени мэр бул эл каалаган, эл шайлаган адам болушу керек. Жок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү борбордук бийликтин бүт бардык милицияны, бандиттерди, КГБсын, прокуратурасын бардыгын кой берип, өзүнүн кандидатурасын өткөрүп алганы бул биздин бийликтин уят иштеринин бири болуп эсептелет. Бул аябагандай туура нерсе. Бийлик ойлоп атат, биз уттук деп. Биз өзүбүздүн кандидатураны өткөрүп алдык, бул уттук деп. Мен айтпас элем, бул бийликтен утушу деп. Бул биринчи кезекте бийликтин Ош шаарынын жашоочуларынын алдындагы эң биринчи маанилүү утулуштарынын бири болуп эсептелет. Ошондуктан оштуктардын бүгүн ошол Мелис Мырзакматовду мэр кылабыз деп келишин мен туура. Бул демократиянын жакшы нерсе деп айтат элем. Алардын позициясы, жасап аткан иштери толугу менен туура болуп эсептелет.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, теманы улайлы бүгүн биздин студиябызга Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укугу боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Мынакей бүгүн сиз өзүңүз ошол Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлери шайланып жатат, бирок сиз Ош шаарына келип, ошондой эле Ош шаарынын борбордук аянтында Мелис Мырзахматовду колдоп чыккан элдердин арасында жүрдүңүз да. Элдин пикири жана бүгүнкү акцияга карата сиздин көз караш. Менин өзүмдүн өмүр тарыхымда аябай миңдеген, жүздөгөн пикеттерге катышкан адаммын да. Анан бүгүн бир 4-5 саат ушул пикетти көрүп отурдум, митингди көрүп отурдум. Бул эми мындайча айтканда ушу демократиянын салтанат курушу деп айтсак болот да. Канча миңдеген адамдар ушул аянтка чыгып, өзүнүн укугу үчүн күрөшүп, талаптарын коюп, тынчтык жолу менен уруп сокпой дегенде баягы бир жакшы талаптарды коюп, ушинтип чыгып, кээ бир ачуу болду, кээ бир эмоциональный. Бирок ошондой болсо да ушундай чыгыштын өзү баягы чоң демократиянын жетишкендиги десек болот да. Бирок ошол адамдардын укугунун тебеленип аткандыгы ачык айтып чыгып атат да. Элдерде жөн чыкпайт да. Миңдеген адамдар жөн эле чыкпайт. Алар өзүнүн укуктук эмесин аткарыш үчүн, бир таламдарын аткарыш үчүн чыгып атат. Анан ошон үчүн мен миңдеген адамдар укуктарды, ушундай пикеттерди көргөн адам катары Ошто бул митинг ушу адамдардын өзүнүн укугун билгендиктин салтанат курулушу. Анан адамдар дагы бир баштуулукту көргөздү, уюшкандыкты көргөзүштү. Өзүлөрү бир жакшы конституциялык укуктардан пайдаланганга аракет кылышты. Катуу бир одоно мыйзам бузууларга барганга практически жол берген жок деп айта алам да. Бул аябай жакшы жүрүлгөн. Мисалы мурда Ошто да башка да ушундай болуп кеткен мисалы. Бирок мындай көп жагынан деңгээли жогору болду да бул митинг. Ал эми Турсунбек мырза, мен сизге экинчи суроом, бүгүн шайлоодо Мелис Мырзахматовдун утулуп калышын кээ бир саясаттагы серепчилер бул келечектин утушу деген баа берди да. Ал эми сиздин бул боюнча бааңыз кандай? Муну менин берген баам деле ошого чын окшошуп кетет. Бирок мен башкача өңүттү айтайын. Мына мен бүгүн ошо миңдеген адамдардын арасында алар мени курчап алышып, суроолорун беришип, ушундай бир жакшы баарлашып отурдук. Алар, конечно, өтө ачууланып турушкандары болду, катуу сөздөрүн айткандары болду. Бирок ошолор кыйкырып, жаңы шайланган Айтмамат Кадырбаевди жана башка депутаттарды чыккыла талап кылышты. Аналар баягы куйругун шүйүп, бардыгы качып кетишти да, мындай элге чыга алган жок. Анан мен ойлойм да, ушул жана жаңы шайланды деген мэр кантип иштеп кете алат. Значит, бул баягы эме уурунун көчү куш деген бир мындай улдоксон болсо сөз бар, ушундай болуп калды да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоонун кысымы дагы сезилип турду. Өзүңөр билесиңер, мына ошол эле Ноокат менен Папан дагы жолдорду бууп койду. Коркутуп өтүп, мына Атазовго иш козготуп, камап, башка кылып көрсөтүштү. Башкаларды кызматтан алганга аракет кылышты. Кээ бирөөнүн үстүнөн иш козгоду. Аны мына борбордук бийликте, КТРК дагы ушул көп күндөн бери Мелис Мырзахматовду жамандап, каралаган кадрлардын баарын кетирип атат. Адахан Мадымаровду Туркиядан алып келди, албай кошту, эмне кылат билбейм. Анан ошону жамандаттырып сүйлөшүп атат. А бир убакта Адахан Мадымаров кандидат президент болуп жүргөн, эми ушул эле Мелис алып чыгып элге сүйлөтүп, анын аброюн көтөргөн эле. Анан эми кайра тескери ушундай иш болуп атат. Мына ушунун бардыгы бийликтин бир кара технологиясы болуп кеткенинен кабар берет да. Бул жакшы эмес. Адамдардын укугун мындай тебелеген болбойт. Жол берет. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр убактылуу Мелис Мырзахматовду жактоочулар эл утулган менен келечек планда булар ута турган кадам болду да. Бүгүн бийлик катуу утула турган кадамга жол таштады да. Рахмат, Турсунбек мырза, биздин студиябызга келип кызыктырган суроолорубузду четке какпай жооп бергендигиңиз үчүн иштериңизге ийгилик, саламат болуңуз. Силерге дагы чоң ийгилик каалайм. Ошто дайыма чындыкты айткан, акыйкатты айткан телевидение, мен аябай сыйлайм силерди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эске сала кетсек, бүгүн биздин студиябызга келип кызыктырган суроолорубузга жооп берген Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укугу боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун болду. Ал эми күн чабыт маалымат программасы өз берүүсүн улантат. Мелис Мырзахматовдун провокацияга, эмоцияга алынбаганы эң туура болду. Ал регионалдык эмес, улуттук лидерге айлануу мүмкүнчүлүгүнө кадам таштады деген ойлор көп айтылууда. Мындан тышкары, Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгына кубануу же кайгырууга али эрте деген эксперттер бар. Муну шайлоо деп айтууга болбойт. Өкүмдарлык менен кааласаңар да, каалабасаңар да Кадырбаев болот деп Ак үйдөн келген буйрукту шаардык кеңештин депутаттары так аткарып беришти. Бийлик баш мыйзамды ансыз деле уруп ойнобой келүүдө. Ошондуктан указ менен эле түз дайындап алышса болмок экен. Бүгүнкү жеңгендердин жеңиши келечектеги жеңилүү. Бул тек гана шайлоо алдындагы оюндар болду. Ушуну да шайлоо десептесек болобу? Баарынан да замандаш партиясыныкы кызык болду. Жакшы эле баратып, анан ушул эле мэр шайлоодо каратып туруп сатышты. Өздөрүн өздөрү сатышты. Менимче бүгүнкү шайлоодо утулган жок, утту.
Азамат, мен аны баалабай жүрүп турмун. Канткен менен ал алысты көрө билген акылман саясатчылыгын көрсөттү. Эми ал аймактык эмес, улуттук лидер болууга кадам таштады. Элге карата эч ким мындай мамиле жасаганга укугу жок. Буйруса баары жакшы эле. Саясий конкуренция иштеп баштады. Көрүнүп эле турат, бул жерде ким оюнчу, ким оюнчук. Мойнуна камера элдирип, тамга басууга макул болгон депутаттардын жасаганы кулдан айырмасы жок экендигин далилдеди. Ал эми дал ушул Оштогу Ош шаарынын мэрин шайлоо боюнча Атамекен фракциясынын жогорку кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдрахманов кандай ойдо? Суроо салганбыз. Өмүрбек мырза, Мелис Мырзахматов элди провокация калтырбоого чакырып, тынч жол менен тарата алышын кандай баалайсыз? Көптөр муну аймактын лидеринен улуттук лидерге айлануу мүмкүнчүлүгүнө кадам таштады дешүүдө. Саясатчы бышык жетирип бараткан саясатчы катары элди таратыган абдан жакшы болду. Муну менен бардыгы бүтүп калбайт. Алдыда жаңы саясий окуялар болот. Мына парламенттик шайлоо, андан башка да шайлоолор көп болот. Ошон үчүн саясатчы болгондон кийин ошол өзүнүн жактоочуларын дагы мындан ары чыңдап, өзүнүн идеологиясын аныктап, жаңы саясий курсту Кыргызстанга багыттаса, жана кыргыз эли бардыгы колдоса, ошондо гана кыргыз элинин эң мыкты саясатчы болуп калат деп ишенем. Мелис Мырзахматов ушул эле күнкү митингде жазында чоң казатка аттанабыз деп элге жарыя эле айтты. Жазындагы саясий кырдаал Мелис Мырзахматовдун кадамына жараша болобу же бийликтинби? Бардык кырдаал бийликке жараша болот. Анткени бийлик көп туура эмес иштерди жашаган сайын ал кырдаал ошентип бийликке каршы өзгөрө берет. Ооба, Мырзахматов да жазында баарын баштайм деп атат. Бирок жазында болобу, күзүндө болобу, азыр болобу, бул саясий жол менен баштаса, саясий бир платформага бириктирсе, бир идеологияга ошо элди бириктирсе, анан ошол идеологияны колдоп чыксак, ошондо мына бизде Акаев деген лидер болгон, мына идеологиясы жогунан а киши жок. Бакиев да ошондой болду. Азыркы президентибиздин да идеологиясы менин оюмча жок. Ошон үчүн биз мындан ары бир инсандын тегерегине чогулбай, же болбосо лидердин тегерегине чогулбай, бир идеологиянын тегерегинде чогулушубуз керек. Мына ошол идеологияны жазга чейин Мелис алып чыгат деп ойлойм. Сиздер бүгүнкү күнгө карата алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда кесиптешим Гүлшайыр Талантбек кызы даярдаган сайт кабар күтөт. Андан соң бүгүнкү Ош шаарында болуп өткөн тынчтык митинги тууралуу жана шайлоонун жүрүшүн сиздерге маал-маалы менен комментарийсиз сунуштап турабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат болуңуздар. Сайт кабар менен таанышып алыңыздар. Алып баруучусу мен Гүлшайыр Талантбек кызы. Саламатсыздарбы? Белгилүү журналист Карамат Токтобаева Кыргызстандагы саясий фигурага айланган Мелис Мырзахматов боюнча өзүнүн пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Бул кишини колдош керек, күрөз мүнөзү жакты, принциптеги адам экен. Ош жергесинде 2010-жылдагы окуялардан кийин көңүл бөлүп Мырзахматов ушул жардамды курулушту өзүнүкү катары пайдаланып алды деп жатышпайбы? Ош тарапка буга чейин эле ошондой кырдаалдуу окуялар болуп келген. Алыс барбай кечээки Баткен окуясындагы андан мурдагы 90-жылдагы окуялардан кийин деле көңүл бөлүнүп агылган акчалар түшкөн. Ошол кезде Мырзахматов бул албагандар келген каражатты келгендей муйсоп турушкан. Эч ким тана албайт, эч ким муну далилдей да албайт. Көпүрө салабы, көлчөк жасайбы, үй курабы, завод салып таң калтырабы, эмне болсо да Мырзахматовду көпчүлүк колдойт. Арстаныбыз, жолборсубуз, момпосуйбузбу дейби, элдин баасы күнү өлөгөн жарабайт. Мырзахматов муктаждыктардан жаралган фигура, мунун баары эле билип турат. Көрүп көрмөксөнгө угуп укмаксанга салгылары келишет. Кыргыздын канына сиңген көрө албасканы бутунан тарткан ичтарлы көп жылдан берки түштүк элине болгон муктаж мамиле илгертен эле эл арасында жашаган. Көкөйгө тийген түштүк тыңчылары аталган тизме Исанов, Осмонов тагдыры далилдейт.
Ош Кыргызстандын bir бөлүгү, bir жагы Кыргызстандын жүрөгү десе болот. Ушуну эч ким түшүнбөй жатат, дейт белгилүү журналист Карамат Токтобаева. Кыргыз Today сайтынан бийликчил телеканалдар Мелис Мырзахматов тууралуу байма-бай көрсөтүлүп жаткан телеберүүлөр Кыргызстанда парламенттик башкаруунун ойрону чыгып авторитаризм ойной баштаганын далилдейт, деди саясий илим кандидаты Уран Ботобеков. Анын айтымында аталган шедевр кара пиар материалдар бийликтин бийик сересинде отурган жетекчилердин заказы болуп саналат. Бийликтин уруксаты болбосо мынчалык көлөмдүү материалдарды теледен берүү мүмкүн эмес. Ошондой эле заказды илгиртпей аткарган журналист кесиптештердин профессионалдык деңгээли саясий жана жарандык жетиленме позицияларга гана жылмаюуну жаратат. Эң өкүнүчтүүсү ушак деңгээлиндеги бул материалдар мамлекеттик телеканалдар аркылуу бир мезгилде жапырт берилип, габелистик идеологиянын тегирмен ташын тегереткен суудай ээн эркин эле шаркырап агып жатышы болууда. Бул телеберүүлөр өлкөнүн түштүгүндө терс реакция жаратып, карапайым калктын наразычылыгын туудурууда. Эгерде шайлоонун шайтан оюндарынан от чыкса, анда бийлик жана отко май чачкан телеканалдарды күнөөлүү болот. Ал материалдардын автору да эч ким экендиги белгисиз, дейт Уран Ботобеков. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров КТРКдан чыгып алып, президент Атамбаевди колдоп сүйлөдү. Адахан акенин кылыгына наразы болгондор жамгырдан кийинки кокос карындай жайнап кетти. Айрыкча президенттик жарышта ага добуш берген электораты жийиркенип, туфу сени дегендер четтен чыгат. Буга чейин эсиңиздерде болсо, Адахан саясатта түбөлүк дос болобуз деп кол алышып, Ахматбек Келдибеков камалганда да үн катып койбогон, элди наразы кылган. Эмнеге кыйын күнгө кабылган саясаттагы досун колдобой келсет десе, тымызын Атамбаев менен соодалашып жаткандан жылдызы жанашып калган тура. Адахандын жоругуна депутат Равшан Жээнбеков да түтөп кетти. КТРКдан Адахан Мадымаров сүйлөп атат, бийликти колдоп. Менимче анын жаңы позициясынан мен эмес, алып баруучу Нарынаев дагы кыйналып кетти, деп жазды ал социалдык тармактагы өздүк баракчасына. Анын оюна белгилүү журналист Тынчтыкбек Чоротегин да кошулуп мындай деди. Адахан өтө катал президенттик бийликтин системасын жактап сүйлөдү. Эки элдин инкылаптын сабагын ал Бирикаданын Бакиевчил жагынан туруп түшүнүп алгандай сезилди. Айтор мындай жол менен Мадымаров өзүнө саясий упай топтоону көздөгөн болсо, катуу жаңылышып, ич жыгылышка дуушар болду, деп маалымдайт Майдан гезити. 15 январда Ош шаардык кеңеште өткөн Ош шаарынын мэрин шайлоого бийликчил КСДП Атамекен Республика замандаш фракцияларынын 23 депутаты окшош кара көйнөк кийип чыгышты. Көрсө ал көйнөктөрдүн жакаларына кожоюндар видео камера тагып коюптур. Ал видео камералар депутат кимге добуш бергенин кожоюндарына көрсөтүп турат экен. Муну байкаган айрым депутаттар бул мыйзам бузуу добуш берүүнүн жашыруун шартын бузат, видео камераларды чечсин деп талап кылышты. Ага Ош шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынан шайланган спикер Улан Пиримов көнбөй койгондугун Кыргыз Today сайты жазат. Ошто жаңы дежурный мэр пайда болду деген оюн жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков интернеттеги социалдык тармактарындагы баракчасына жарыялады. Бизде бардык мамлекеттик институттар дежурдук ролду аткарат, президенттик институттан башкалары. Дежур өкмөт, дежур парламент, дежур прокуратура, дежур сот. Эми дежур Ош мэриясы пайда болду. Бийлик бир караганда өз максатына жете алды. Көз каранды мэрди бекитип алды. Бирок менин оюмча бул бийлик үчүн жеңиш эмес, бул аябагандай маанилүү утулуш, дейт Равшан Жээнбеков. Сиздер сайткалар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Абар айынын демөөрчүсү Техномакс соода түйүнү. Техномакс жашооңузга жеңилдик. Техномакс объявляет о поставке новинок ведущих фирм-производителей по низким ценам европейского качества. Техномакс всегда впереди на шаг для легкости вашей жизни.